өкмөт отставкага кеткенге себептер көп болуп атат. Негиз болуп атат. Бир эле ал кризис эмес. Андан мурунку жанагы штрафтарды киргизбедиби? Штрафтар ошондон башталган. Бул өкмөттүн өзгөчө премьер-министрдин жеке өзүнүн көзөмөлүн ала турган иш. Премьер-министр болгондон кийин ошо киши кол коет мындай нерселерге. Ошону карап туруп, иликтеп туруп, ойлонуп туруп жасаш керек болчу. Анан штрафтын эмеси 100%-тен ашып атпайбы? Мамлекетте ар бир мамлекет өзүнүн мындай эмеси болот. Босогосу болот. Порог деп коет. Порог, босого. Эң мындай босого деген порог бедности деп коет. Андан төмөн айлык төлөнбөйт. Мисалы, Британияны алсак, Британияда кызматка алган кишилер ошол айлыктын көлөмү $2000 ылдый болбойт. $2000 ылдый болсо текшерип туруп анан кийин жаап салат андай мекемени. Порог деп коет. Ошону кармаш керек. 2000 болгондон кийин Британияда мына $2000 болуп атабы, штраф болсо $200. 10% болуп атабы? Жанагындай бизге окшогон штраф. А биздики болсо 100%тен аштырып атпайбы штрафты. 17.000 мисалы штраф төлөсө, тигин айлык болсо 10.000 болсо. Эң чоң айлык бизде 10.000 деген. А беркинин 5.000 айткан жерим жок. 5.000ге пенсионерлердин көпчүлүгү 5.000 менен жан багып атат. А пенсионерлер деле машинайды айтты. Ошону ойлош керек болчу, премьер-министр ошондойду ойлош керек болчу. Ар бир мамлекет өзүнүн жанагы кыргыздын жакшы сөзү бар. Жылкыңа карап ышкыр деп атат. Мунун ышкырыгы жылкысына карабай ышкырып атат да булар. Ошон үчүн өкмөт ошондо эле кетириш керек болчу. Мына азыр кризис болду. Кризисти чече турган ким чечет аны кризисти? Андай кризисти. Президент барып туруп чечмек беле, же болбосо спикер барып чечмек беле ал кризисти. Премьер-министр бар, аппараты бар премьер-министрдин, вице-президенттердин бар, ошо боюнча иштеген жанагындай блоктор бар, министрлер бар. Ошолор барып иштеш керек. Жанагы чек аранын эмесин демаркация кыла турган уюм же ошондой мекеме ал деле ошо премьер-министрдин алдында. Ошонун баары тең иштетип эмес керек болчу, келишимди түзүш керек болчу. Анан кийин мен таң калган жерим, ушундай эме чатак болуп атса, барып туруп вице-премьер жиберип туруп, ошо вице-премьер кол коюп атат мамлекеттин атынан. Тигинин вице-премьерин. Эмне үчүн вице-премьер кол коюш керек андайга? Эмне үчүн премьер-министр өзү барып кол койбойт ошондойго? Башка жакта жүрөт дейт. Токтотукпай андай жеринде. Тиякта кишилерди атып атса, тиякта кырылып атса эл. Жанжал болуп атса, болбосо башка иштер менен жүрөт. Эмне иштер менен жүрөт? Башка жерде андай иш болгон жок. Ошону токтотуп коюп учуп барат мындай учурда. Ушундай учурда премьер-министр баарын токтотуп коюп, ошол жерге барып учуп барыш керек болчу. Түнү менен болобу? Заматта учуп барыш керек, самолеттер бар. Учуп барып ошол жерге өзү тигинин премьерин чакырып алып, Тажикстандын премьерин чакырып алып, ошондой деңгээлде чечиш керек, шашпай. Башташ керек болчу ошол ишти. Аны жасаган жок. Ошон үчүн премьер-министрдин азыр иштегенге эч кандай укугу жок. Кетиш керек. Парламентте отурган депутаттар туура айтып атат. Бул маселени туура көтөрүп атат. Баягы шише толгон үчүн көтөрүп атат да.